Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görücüleri, bizden kattaluvçular, jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балуандар. Biz bugün Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда, Ноокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылында турабыз. Кызыл Аскерден Алмаздын атын тартканы келдик. Алмаздан жакшы аттар чыгып жүрөт. Бул чыгалышта кандай ат чыгат, чогуу болот, Алмаз буйруса маалыматты берет. Мына жоон жолпусунан келген өтө жоон ат сатууга коюлуптур. Алмаз, ассаламу алейкум. Саламат, ден соолук жакшы, иштер жакшыбы уста? Орозолор менен өтө серьезный ат келген окшойт, өтө жоон атка жаныбар. Мына кабак кашына караганда табырлары да бар экен жаныбар. Ошондо 19 болуп калабы кандай? 75-19. Эми бул аттын маалыматын берчи. Бул ат менен канча ат чыгат дедиң ошондо бул чыгалышта? 3 ат. 2 ай бүйүргө. Аны бир улагы жакшы, мына улакчы. Bunun uлагы жакшы. Буну менен кошулуп 2 бүйүрдүн аты чыгат. Өтө жоон ат экен, а? Эми жашы 19 болуп калам, нени тебелеттик кичине. 4 казыгы таза. 4 казыгы таза, увасы жок. Ишик эмелери жок тияктарында. Таптаза. Бою канча эми бул жоон аттын? Бою 60тан 65 өлчө ала берет. 60тан бийик. 60тан бийик 65ке чейин да. Нарака буруп койсоң 19 болсо, ошондо канча жаш болуп калат азыр? Жазга 5 жаш деп алдым ака. Жазга 5 жаш. Уже 5 жаш эми мына жазда азыр. Эми жаз деп койреле. Эми кайсылай экенин Куда билет да. Өздөрү же биз көрбөгөндөн кийин өтө тогу күчтүү окшойт. Жоон болгону менен жеңил, а? Ва, кричка койдуң койбодуңбу Алмаз? Эми мына пычымына карап Тайсон деп ат коюп. Тайсон. Өзүнүн мына эмелерине карап туруп эле дегин. Аттын анан улагы кандай экен? Мындай өзү ат кабак кашы, движениелер өтө тогу күчтүү окшойт, а зардасы. Көрүп жүрдүм эле бирекчи. Анан насип алып калдым. Келип калды. Жакшы. Камчы самчынын кереги жок окшойт, мындай Кереги жок. силткенин деле аракети башкача. Курчат экен, жаныбарына. Көрүп турасыздар туугандар, Тайсон. Ат чабылып жүргөн атпы ошондо? Чабылып жүргөн ат. Bunun Rusya'dan özü bulturu gelgen eкен. Rusya'dan gelgen mi? Direkt ulakta gördüm de bunu çok. Buyurup ana nasip aldım da. Buyurup uşul gelip kaldı deyin Tyson dep. Ulağı demek işenişti. Ulağı işenişti aka. Ceviçkeni teride turatına. Ceviçkeni sırtına ile çıkıp turat. Çıkıp turat. Atты görüp turasızlar tuğanlar. Tyson dep özün koyup koydun mu? Çatkayakları da mınday keng. Üçösüne ara öyle Tyson da baktı. Joon at izlegenlerge. Mına çatkayaklarında üstleri kanday mı Almaz? Üstleri bakşıyorduk. Tolağı. Mına çatkayaklarda keng eken. Yemi Tyson'un bağısı kança? Bağısına toxtulaylıçı. Bağısın aka hazır koyun. Mezilge jaraşa $5.000 dedi. Buna al emege elin çöntögüne qarap ele. Çöntögüne qarap. Endi bizde olganda başka sen olup. Gelgenine qarap oşaktan bir çalıp koyun da birinci nomerde Tyson boldum da jеңилдигин da görüp turasızlar. Atqa kızıkkanlar ekranda görüp turgan nomerler menен байланыша бересиздер туугандар. Bizden alыстабыңыздар, мына экинчи номердеги атка дагы келдик. Алмаз өзү маалыматты берет. Бул Алмаз басыгы ушундай чаки басабы? Aka bunun arkaları. Аркалары. Бул өтө жоон эме ат экен эле, ат экен мындай. Кабак кашы келишкен. Өтө жакшы ат я булча. Аттын маалыматын берем, бул ат кайсы жердин аты, кандай ат болду? Кадамжайдын аты aka. Кадамжайдын атыбы? Кадамжайдан келдиби? Кадамжайдан келди. Убагында 1,5 миллионго берилген ат экен да. 1,5 миллионго Кадамжайда берилбеген ат, ондо берилген ат. Таанымал күчтүү аттардын бири экенине да Кадамжайда. Жарат жүргөн аттардын бири. Бул эми азыр ушул турушта канча жаштагы ат болду? Бул азыр 4 асый болду ана жазга. 4 асый. 4 асый болду. Анан бул Кыргыз жылкысы эле өзү? Ооба, таза кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Малга сорун машиналары көп экен. Анан бунун бир эмеси мына бутунан травма алган экен да. Бул бутунанбы? Ошонун нерсесинен бизге жөндүүрөөк келип калды. Чоң улакта травма алып болгонбу? Чоң улакта травма алган. Бирок азыр деле эч эмеси жок. Жакшы болду буюрса. Бул артыңкы басыктары туаса ошондойбу? Бул эми туаса ошондой экен да. Эсиде дагы эле номери бар. Эсиде эле
Менде деле ушундай эле деп айтты да. Ошондо бул аттын азыр үйүрү бар дедиң, э? Ооба, бул аттын үйүрү бар. Үйүрү Үйүрү ишеничтүү. Үйүрү жакшы карайт дедиң, э? Үйүрү жакшы карайт. Бул эми бою 1.60-тын тегерегинде. Эми мындайча айтканда күчтүү ат болуп, жакшы акчаларга берилсе, будан бала алып чыгат экен да, мындайча айтканда уруга алып, кулун алып калыш керек экен да. Ичине мындай бастырып тегеретип койбойсуң, мындай көрүп кое эле басыгына. Мына атты көрүп турасыздар. Өтө күчтүү ат болуп, убагында 1,5 миллионго берилбеген ат деди. Долларга ошондо 1,5 миллион канча болуп калат. Эми бул аттын баасыны канча коесуң анда, Алмаз? Экинчи номердеги аттын. Аттын баасынбы? Кличкасы бар бекен эле, жок бекен аттын? Кличкасы бул ошаттан өзү кличкасы Көкжал деп айтышат экен эле да. Кадамжайда. Ооба. Эле кличка деле койбодук бизчи. Көкжал эле. Көкжал деп эле койдук. Көкжалдын баасыны кайла эми баасын? Bunun baası nemi adamlar özü sınçılaşında akıl zetken adam suraya verir taka. 400 ming kam koyduk. Акылы жеткен адам, мындай билген адам ала береби? Bilgen adam kumbat koyup durup ol bu deşim ming. Kumbattın özüne jaraşı işi var. Өзүнө жараша иши бар. Билген, мындай кадырлаган адам билгендериме багылат экен да. Көкжалдын баасы мына туугандар 400 миң сом деп айтылды, туугандар көрүп турасыздар. Экранда номерлер менен байланыша бересиздер. 3-чү номерди көрүп турасыздар. Чым кара ат чыгат экен туугандар, 3-чү номер. Мында маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Капкара, чым кара ат издегендерге жеңил желпи кабак кашыны көрүңүздөр. Аттын эми бул аттын эмнеси бар? Алмаз маалыматты берет буга дагы. Токтот эми Алмаз, бул атты чым кара ат экен, жаныбар. Кабак каш жайында аттын эми маалыматын берчи, бул канча жаштагы ат болду? Bunlar жазга 5 асый болду ака булар. 5 асыйбы? Жашы 5 асый. 5 асый болду. Парода Парода сен кыргызда жылкы болсо керек. Кыргыз жылкысыбы? Билбейм ака точно. Кабак кашына караганда кыргыз жылкыга окшоп турат го. Төрт казыгы таза. Ооба, төрт казыгы таза. Төрт казыгы мына какбаш болуп, ден соолугу таза, жеп ичтери. Аттын бою канча чыгат эми? Бой эми 60 ака, 60тан кем. 60тан кем чыкпайт. Аттын үйүрү, улагы эмнелери бар? Эми улагы дагы бар ака, үйүрү өтө жакшы bununki. Үйүрү жакшыбы? 4 жыл үйүрдө жүрүп. Үйүрдө 4 жыл үйүрдө жүргөнбү? Нерсе сүзүп тура? Үлдүкен сүзгөнү. Адам тээп тиштебейт, жеп ичиши териде турат, Жеп ичиши терисине чыгып турат эми. 1.60 калчы алат. 1.60 кылчы алчы. Аттын ден соолугуна, жеп ичишине жооп берем дедиң. Сетка петка кирип кетпей анан үйүрү өтө жакшы дедиң, мындагы. Ким olsa da үйүргө алам десе. Бем жакшы. Бени жакшы карап, желенеме кылабы? Адам ылгап тээп тиштебейт, жаш бала мине берет, Жаш балдар мине берет. Аттын эми кличкасы барбы, жокпу бул? Карагердин. Кличка деле койбодум эми ака. Кличка эле. Алган адам койуп алат. Кара ат эле. Жөн эле кара. Кара аттын баасы канча анда? 3000 доллар. 3000 доллар. Номерлериңи айтып өтсөң, анан мана бир чыгарылыштын акырында бир чабып койсоң, жеңилдигин дагы көрөлү. Кара аттын номерлерин, 72 миң. анан номерлерден мурун доставкалар болот, буйруса? Доставка бар, полный бар. Башка мамлекеттерге доставка бар, Кыргызстанга деле доставкабыз бар. Номерлериң 772 миң. плюс 996 772 менен 77 13 93. 77 13 93 номерине. Кана эми бир чыгарылыштын акырында бир кара аттын да жеңилдигин көрсөтүп койбойсуңбу? Мына туугандар, көрүп турасыздар, бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Кара атты чабып кетти. Кайсынысы жаккан болсо экранда номерлер менен байланышып алып калыңыздар.